Буга чейин мен эч бир подкастка катышкан эмесмин. Ислам университетинен билим алып, анан элге жеткирүүчүсүз. Атам мени ушул жака чакырганда мен үчүн Бишкек, Нью-Йорк сезилген. Атаңыздын биринчи кезекте мындай каалоосу болгон экен да. Абшкырдамына келгенден кийин атам Абшкырдамынан жакшы таанышчу. Ажы башчы болуу кандайча келип калдыңыз? Көптөгөн балдар көрүп жүрөбүз. Ата мени сөгүшөт, ата мени айтышат. Жок айлана. Бир күн Кудай таалам алып калганда мага ошо ыйлап карасыңар. Адамдардын умралык зыярат кылышына себеп болгон тажрыйбаңыз. Субханалла, Кабада жүргөндөр, ибадат кылгандар түшүмдөн кетпей койду. Эми умралыктын өзүнүн мындай бир түпкү мааниси бар. Мадар шейх мага оюн айтты да. Базарда отуруп не кыласың? Элге көрсөтө турган жолуң бар. Маанисин түшүнүп, анан ыклас болуш керек. Ниетиң эмне? Максатың эмне? Жөн эле эл көрүш болсо турист болуп эле кайтып келесиң. Аарууланат дагы, анан руханий баягы деңгээли басаңдап. Мисалга 100% барган адамдын ичинен 5% сабак албай жатат да. 95 өзгөрүп атат. Өзгөчө бир комментарийге бир умралык жолдомо беребиз депчи. Кеңешип отуруп, чечимге келдик. Кандай аккаунт экен, эмне деп аталат экен? Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биз кезектеги маектешүүбүздү, подкастты баштайбыз. Биздин маектешүүнүн каарманы бар. Аты жөнүн айтайын, Канат Ажы Момунов. Кош келипсиз биздин студияга. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу ажыкем, Аллах разы болсун. Негизинен буга чейин мен эч бир подкастка катышкан эмесмин. Рахмат биринчиден ушул жерге сыйлап чакырганыңызга. Кудай таалам ишиңизге ийгилик берсин. Албетте иншалла ушул подкастка эл үчүн бир пайда берет деген үмүт менен Кудай буйрса баштап жатабыз. Эми көрүүчүлөр, урматтуу көрүүчүлөр, бул адам ким деген суроо болуп атат. Канат ажыкебиз Ислам университетин бүтүргөн, ошол исламий бир билим илими бар. Ошол диний окуу жайдан атайын ислам илимин алган адис биринчиден, андан кийин ушул ислам жолунда жүргөн. Андан тышкары дагы бир нерсени айтып коеюн, бизде 2006-2007 жылы жараткандын насиби менен мен ажылык сапарда болгондо экөөбүз Кудайдын насиби менен чогуу болуп калдык. Чогуу зыярат кылганбыз дегендей. Үчүнчү дагы бир маселе, мына 6-7 жылдан бери Jazeera Travel деген компаниянын ошол жерде баягы Кыргызстандан Кабага, Мекке жергесине, Мадина жергесине зыяратчыларды алып барып тааныштырып, аларды мындайча айтканда ошол ыйык саякатта аны муну тааныштырып айтып берип туручу ажы башчысы болуп иштеп келесиз, Ооба. Демек түшүнүктүү болду. Биз ислам тематикасында, умралык тематикасында, ыкластуулук, ошол умранын маани мазмуну, анан сөзсүз түрдө буга чейин ушул Jazeera Travel компаниясынын негиздөөчүсү Мадали Ойтемеров таксир келди эле. Ошондо да бир өзүнчө диний талкуу кылганбыз, исламий талкуу кылганбыз. Ошондо бир шартты айтты эле. Ушул подкастта биз мына жакшы бир комментарий жазгандарга, эми баары эле жакшы жазат, жаман жазбайт. Бирок ошол бир өзгөчө бир комментарийге бир умралык жолдомо беребиз депчи. Аны сиздер өзүңүздөр талкуулап чечипсиздер. Биз маек бүткөндөн кийин анын дагы жыйынтыгын айтып коебуз, буюрса. Уруксат этсеңиз, анда суроолорду баштай берели. Бисмилла. Бул бир чети сизге кесип, адамдарга жакшылыкты, акыйкатты, туура жолду, исламды жеткирүү. Сиз жөн эле жеткирүүчү эмес, ушул илимди алып, Ислам университетинен билим алып, анан элге жеткирүүчүсүз, адиссиз да. Бул жолго келүүңүзгө, ушул жолду мына профессионалдык деңгээлде мен ушундай боломун деп ушундай жолду тандооңузга эмне түрткү болду? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эң алгач жараткан Аллах Таалага мактоолор болсун. Ошондой эле бизге туура жолду көрсөтүп, бизге динди жеткирип, кала берсе өзүнүн сүйүктүү үммөтү кылып, анын аркасынан бизге мурас катары динди жеткиргенден кийин мурас ээси деп таанып
бизге ушундай динди жеткирген сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Тааланын жана сиздердин биздердин саламыбыз тагай болуп турсун. Жараткан Аллах Таалага мактоолор болсун. Мен өзүм аты жөнүм Канат Момунов. 1984-жылы төрөлгөнмүн. Баткен областынын Кызыл Жол айылында. Азыркы учурда Кызыл Жол шаары кварталы болуп калды. Кудайга шүгүр, ошол жерде 11 жылдык билимди алып келип, эң алгач Ислам университетине тапшырганмын. Ошол учурда мени ушул университетке тапшырган өзүмдүн атам Молла Абдырайым Дамулла болгон. Ал киши негизинен окуп жүргөн учурда мен көп окуй албадым. Мен динди дагы көп окуй албадым. Дин да элдерге жеткире албадым. Атам дагы бир молдо болгон. Бирок мен ошол атамдан кийин баягы бала чакка багам деп, башка кылым деп сайыздын учурунда көптөгөн иштерди кылып жүрүп, динден алысыраак болуп кеттим. Намазымды окуйм, бирок менде динден терең бир маалыматым жок болчу. Эми балам, сен ушул жерге мен сени чакырдым атай айылдан келип туруп, динди тааны деп туруп, ошол учурда устазым Абшүкүр Ажы Нарматов Египеттен жаңы окууду бүтүп келип, Ислам университетиге ректор болгон учур эле. Ал күн азыркыга чейин эсимде, бирок атакем менин Алла рахматын алсын, мен 11-ди бүтүп келгенимде, ачык эле айтайын, ошол убакыттар, ошол учурлар мен үчүн өтө бир тарыхый, ушу Бишкекке алгачкы сапарым болгон да. Эмне дегенден, атам мени ушул жака чакырганда мен үчүн Бишкек Нью-Йорк сезилген да. Аябай Нью-Йорк сезилген. Себеби биз баягы жаңы жылда Адин доманы көрөбүз да. Андан башка эч нерсени элестете албайбыз да. Адин доманы көрүп, ошол жердеги Нью-Йоркту элестетип, мен үчүн Бишкек ошондой сезилген. Энем барып, сага мен такси сүйлөшүп койдум дегенде, вокзалга барганда таксиге отуруп, ал учурда таксилер Волга болчу, Волга. Таксиге отуруп ушул жака жөнөгөндө действительно элестетип, Беловодскийден ары өттүм, келдим. Бишкек деп биринчи Ош базарынын астына түшкөнбүз да эми. Анан келип алып таң калып, баягы Нью-Йорк жокпу? Нью-Йорк жок, мен элестеткен Нью-Йорк жок. Бишкек ушулбу дегенде өчүп калдым да, ачык эле сөзчү. Анан бирок ошол учурда 4 күн дегенде келдик да. Жол жаман болчу, машина бузулат эле, жолдо калып кетет элек. Байкуш атам сүйлөшөйүн десе, телефон иштебейт. 2000-жылдары да, телефон иштебейт. Мобилдик телефон чыгат. Жок эле ал учурда. Только биз бирөөдөн суббота күнү сүйлөшчү элек, атам мененчи. Суббота күнү ошол жерге барып турасың, ошол үйүнө. Бияктан телефон чалып, почтадан болот, анан барып сүйлөшөт элең. Только суббота күнү күтчү элек да, ишемби күнүчү. Анан баягы 4 күн аралыкта мен жетип келгенимде атам менен байланыша албайт. Кийин таксистке айтып атпайбы? Мен 4 күндө мен жөөк элем Баткенден айланайын. Сен эмне кылып жүрасың деп баягы такси менен ушунчалык айтышып кеткен да байкуш атамчы. 4 күндө адам эмне ойго келет да? Мисалы азыр Кудайга шүгүр эми заман оңолду, бат эле келип каласың самолет менен 1 саат, атак таксиге чыксаң 12 саат, 15 саатта жетип келесиң. Бирок 4 күн дегенде действительно атам үчүн өтө оор күн болду окшойт. Кийин атам мени алып келиптир эле, мен документтерди турлап келиптир эле, сразу атам мен каяка барам десем, сени мен Ислам университетине тапшырам. Ал учурда университет эмес эле, институт болчу. Умар ибн Хаттаб атындагы Ислам институту болчу да. Ошонун атыга коюлган институт болчу. Бардым, барганда Абшүкүр Дамулла жаңы келген кычырайган жигит 28-30 жаштагы. Анын ошол жерде документтерин кабыл алып жаткан, азыркыга чейин эсимден кете элек, Ниязов Бакыт деген жигит болчу. Азыркы учурда проректор болуп иштейт, устазым. Ошого апарып тапшырып эле Абшүкүр Дамулла келгенден кийин атам Абшүкүр Дамулланы жакшы таанычу. Шороп деген Тажикстанга караган Шороп деген шаарда Молда Таштемир деген Дамулладан сабак алчу. Ошондо мен атамдан сабак алган. Абшүкүр Дамулла ошол учурда бир 3-класс жигит экен да. Атамдар келип сабак алганда ал киши келет экен дагы, устаз. Атамдардан алдың тапшырып коет экен да. Өтө тетик жигит экен да. Анан бала бизде улуу сөздө уят жок. Бала богунан ушудан бирдемге чыгат деп койчу элек дейт да. Кийин Египетке кетти, башка болду. Кудайга шүгүр, Алла Таалам тилди берген экен. Мына эл үчүн, жер үчүн, дин үчүн канчалаган кызматтарды кылып келет. Кудай Таалам устазга узун өмүр берген болсун. Эми Дамуллага барганда мага атамдын айткан сөзү, ушундай бизде сөз бар. Эти сеники, сөөгү меники деп билгерки аксакалдардын сөзү бар элечи. Атам ошону тапшырганда Дамуллага, мына баламды сага тапшырдым, мен өзүм динден жакшы сабак ала албадым, менин баламды молдо кылып чыгарасың деп тапшырып,
ошол жерден анан атам кеткен. Демек сиздин диний билим алсын, диний илим алсын деген көксөөсү бул ушу атаңыздын биринчи кезекте мындай каалоосу болгон экен да? Ооба, албетте атамдын каалоосу болгон. Анан ошентип эми бул жагында кеп жок. Дин илимин алыпсыз, исламий университеттен алыпсыз. Андан кийин эми биз могу умралык маселесине кире берсек, бул умралык жанагы зыяратчыларга тааныштыруу, ажы башчы болуу жагына кандайча келип калдыңыз? 2006-жылы сөз башынан болсун, 2006-жылы баягы эле жолго кайтып келе турган болсок, Кудай таалам экөөбүз насип кылып, чоң ажылыкка алып барып калды да, эми Алла тааланын колосу менен. Эми бул сөз көп. Атам өтүп кетти. Негизинен атам 2006-жылы, 2005-жылы мен университетинде 2006-жылы университетти бүткөн жылы мен атам ушунчалык Ош базарда иштеп жүрүп 5 жыл мени окутту. 5 жыл байкуш атам менен досторум деле жакшы билет, сен балам оку. Балдарга кошуп коет, базарга жардам берген кезде акчадан берет, акча эми керекпи? Бар досторуң менен тамак ичип ошол жакта оку. Ушинтип мен шарт менен Кудайга шүгүр 5 жыл окутту да атакебиз. Бирок атам эс алам, сен окуду бүткөндөн кийин мен үйгө кетем, балдарым мен ошол жакта жүрөм деп туруп, бирок Алла тааланын жазган тагдыры экен. Университетти бүткөн күнү атамды машина уруп кетти да, каза болуп калды, 48 жашында. Неги Алла таалам өз рахматына алсын. 48 деген жаш биз үчүн атабыз аябай аксакал көрүнүшчү эле да. Бирок 48 деген жаш азыр мисалга бизден азыр мен 42 дедим да. 48 деген жаш аябай жаш экен да. Азыр 48 дегилер мындай тоо ойноп жүрөт экен да. Азыркы учурда мага 5 жаш окусаң 48 чыгат экен да. Атам аябай аксакал көрүнчү элечи. Биз атабызды ата дегенде жүрөк титиреп кетет эле да. Ата деген өзүнчө бир башкача айтканда бир өтө мына генералдай сезичү да. Азыркы учурда эми башкаларга деле айтам, ата деген сөзү бул аттан кийин бизге окшоп ата деген тилди окусаң ыйлай турган учур кеп калат. Урматтуулар, азыркы чейин көптөгөн балдар көрүп жүрөбүз. Ата менен сөгүшөт, ата менен айтышат, жок айлана. Бир күн Кудай таалам алып калганда мага окшоп ыйлап карасыңар. Ошон үчүн атаңарды барктап жүрүлө тургандар. Анан Кудай таалам насип кылып атам каза болуп кетти. Университетти бүттүм. Кийин атам ошол жылы ажылыкка жөнөгөн эле. Ошол жылдары автобус менен барчу эле. Насип болбой калды, тапшырдык, бирок виза жетишсиз болуп калды. Эмне белгисиз себептер менен атам менен энем ажылыктан калып кетти. Анан барайын деп ниет кылып мен тапшыргам. Жолго чыгып атып болбой калды. Ошентип виза чыкпай калды да, бара албай калып кетти. 2 автобусду даярдап, автобус менен жөнөт. Абшүгүр, то есть устазыбыз Садбак Азамалага кошкон болчубуз. Анан ошол жылдары калып кетти да, бир белгисиз себептер менен калып кетти, бара албай калды. Бирок анан кийинки жылга мен энемди алып, мына сиздер менен Кудай таалам насип кылып, самолет, алгачкы самолеттер жүрө баштады. Ошентип экөөбүздү Кудай таалам ошол жерде табыштырып, мына Кудайга шүгүр, арадан 20 жыл өтсө дагы ынтымакта, биргеликте, бир туугандык сыпат менен мамилебиз жакшы, Кудайга шүгүр. Андан кийин ошол жерде биз 2006-нын аягы, 2007-жылдын башы чогуу ажылыкты өтүп келгенден кийин кайрадан өзүмдүн ата кесип деп коет бизде. Жеке ишкер менен алектенип жүрдүм да. Бирок Кудай таалам мага ушунчалык бир ыхласты берип койгон экен. Ошол жерде мен энем менен коштошуп жаткан учурда, эне коштогон учурда Кудай мага рызкы берген ушул жерге көп мен келейин деп дуа кылсам, байкуш энем айтып калчу. Балам, бул ажылык бир жолу фарыз айланайын. Башка оокатыңды да кыла берейик. Кутулдук Кудайдын алдында, эрте Алла тааланын астына барганда дагы ажылыктан кутулдук деп Кудайдын астына барганда да жеңил. Бизге кутулдук деген эсеп өтөт. Десем, эне дуа кыла бериңиз десе, энем байкуш айтат эле. Мен бир жолу кутулдум болот. Мен ыйлап дуа кылган. Аллахым өзүң рызкы берип жүрсүң. Мага жолдоруңду ачып кой. Ушул жерге мен көп кеп, сен пайгамбар ушинтип ыйлаган да. Пайгамбар ушинтип дуа кылган. Ой эне ушинтип азырга чейин мисалга ошол энем мага бир жолу болот деген энем жыл сайын мен барам деп менен алдым жөнөйт да. Сизди апарам десем, мени апарбасаң мен пенсиямдан акчамды жыйып коем, башка ажы башчылар менен кете берем деп коюп мени тамаша калат да. Кудайга шүгүр. Андан бери энем дагы мисалы 3 жолу умрага барды, бир жолу чоң ажылыкка барды. Кийин анан мен түшүмө
Каба кирип баштады да. Арадан 2006-2007 чоң ажылыкка барсам, 2018-жылдары бассам турсам, субханалла, Кабада жүргөндөр, ибадат кылгандар түшүмдөн кетпей койду. Анан Мадал шейхим тагы чалдым. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Амансызбы? Жазира иштеп атабы? Иштеп атат. Мен ушундай барайын десем, Мадал шейх мага бир оюн айтты да. Илимиң бар. Базарда отуруп не кыласың? Сүйлөй турган тилиң бар, элге көрсөтө турган жолуң бар, жетишкендик илимиң бар. Кудайым насип кылса, адам топто бул зато жол көрсөтөсүң, плюс айлыкка иштейсиң. Бул Кудай берген бир немат, пайдаланып кал деген идеясын айтып калды да. Анан ошол учурда 2018-жылы 3 киши менен эң алгач умра сапарын баштагам. 3 эле киши менен болгону 3 киши. Ошо менен анан дальше уланып кетти. Эми андан бери мындай көп жолу бардыңыз. Канча жолу бардыңыз бул жолу умралыкка? Быйылкы жыл 7-ci жолу бардым, эрте барсам 8-ci жолу да, быйылкы жыл эле. Эми былтыргы бир 6 жолу болду окшойт. Ошентип жыл сайын 4-5, быйыл эле көбөйүп кетти да. Демек, элдердин, адамдардын умралык зыярат кылышына себеп болгон тажрыйбаңыз көп эле экен да, чоң эле экен. Эми бул аз дегенге жатпайт. Анан эми ушу умралык боюнча суроолорго өтө берсек, эми умралыктын өзүнүн мындай бир түпкү мааниси бар. Анын үчүн мындай бир ошонун маанисин түшүнүп, анан бир ыклас болуш керек. Ошол ыкластуулукка тоскоол болгон негизги бир тоскоолдуктар эмне деп эсептейсиз? Байкап жүрөсүз да адамдарды, байкайсыз маанайын, алардын табитин, баскан турганын байкап, мындай психолог деле болуп бүтсөңүз керек. Эмне тоскоол болот ошол ыкластуулукка? Биринчиден, адамдар умра деген маанисин түшүнүш керек. Умра деген бул зыярат кылуу деген сөз. Ал эми баягы колдоно турган мааниси белгилүү бир ибадаттарды бир учурда аткаруу деген сөз да. Мисалга белгилүү өзүңүз эле барып келип жүрөсүз. Ихрамга киресиң, тавафты кыласың, бул бизге көрсөтүп койгон шариаттын жолдору да. Ал эми сиз айтып аткан баягы бир коркунуч деп атасызбы? Адам өзү биринчи мен барып келгенден кийин кандай жашайм деген коркунуч бар да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деле Мадинада, Меккеде Мадинага хижрет кылган учурда эң биринчи ниети тууру кылган да. Мен ушул Меккеден Мадинага көчсөм, ошол жерден мен бир жер табып, элге батып, жакшыраак бир нерсемди, ибадатты же болбосо исламды үйрөтөйүн деген максатта эң биринчи баягы ар бир хадисте ачылганда башында хадис бар. Иннамал а'малу бинният деген. Ар бир амалдар ниетке жараша дейт. Ошол мисалга мага жазылган адамга биринчи айтам да, ниетиң эмне? Максатың эмне? Жөн эле эл көрүш болсо турист болуп эле кайтып келесиң. Биринчи максатка өтөйүк. Максатың эмне? Сизди балаңыз сертификат сизге тапшырат, мисалгачы. Баламдын пулу күйүп кетем деген максатта бара турган болсоң, эптей эле барып келесиң. Жок, максат биринчи Аллахтын ыраазылыгы үчүн ошол жерге барып жүрөгүмдү ачып, ыйманымды көтөрүп, башкаларга мисалга делегат экенин билдирип келейин деп барсаң, анда сен умранын соого да жеттиң, умранын пайдасын да алдың деген сөз да. Бирок ошол умрага барганда кыялый түрдө элестетип алып, баягы видеодон, фотодон көрүп жүргөн баягы Кабаны көрөмбү деп жалындап, ташкындап, тимеле сезимдери эжа бербей барат дагы, Кабаны алгач көрөт дагы, ыйлаганы ыйлайт, эч киргенде эч кирет, башкача болуп тамакка да барбай, ушундай башкача таасирде жүрүп, таксырлардын баяндарын угуп, ойш бетер таасирленип, тем эле арууланат дагы. Анан ошо умрадан келгенден кийин эле ал руханий баягы ошондой деңгээли басаңдап кайра эле мындай өчүп калгандары дагы көбүрөөк да. Бул эми нормалдуу эле нерсеби? Негизинен бизде азыр ушундай көрүнүштөр, Кудайга шүгүр, Кыргызстан эли барган сайын мисалга 100% барган адамдын ичинен 5% сабак албай жатат да. 95 өзгөрүп атат. Бул деген сөз утук деген сөз да. Утуш. Себеби баягы мен негизинен бизге сертификат балдар алып бергендер мага айтат да, эми атасынын кемчилигин айтат. Апасынын кемчилигин ал байкуш ата апага бала дават кыла албайт.
Динди үйрөтө албайт. Түз жүр, жакшына жүр деп айта албайт. Акыл айта албайт. Сен кимсиң? Качан пайда болуп калдың? Кече эле пайда болуп калмага үйрөтө турган даражага жетип келдиңби? Анан ажеке, апама ушундай айтыңыз. Атама ушундай айтыңыз. Баягы атасы менен апасыдан айта албаган сөздөрдү мага айтат да. Апам барып, же атам барып, мындай өзгөрүп келсин, шуну түшүндүрүп айтыңыз дейт да. Анан баргандан кийин ошого жараша мен программа түзөм. Өзүмдүн опытымды колдоном, кайсы жерде эмнелерди айтыш керек, эмне сертификатты алып келип жөнөн келген адам эмессиздер. Ушул жерге сиздерди балдарыңыздар атай Алла таалам делегат кылып чакыргандан кийин бир нерсени чече турган бир делегатсыздар айланайын, туурабы? Делегат сөз өзү бир нерсени чечим деп барат да акыры. Жөн барбайт да акыры. Эртең мисалга жоопкерчилик деген сөз бар да. Курултай келип атат, президенттин алдына кирип атат. Бирдемкени чечпесең эртең элиң арың эмне сен баргандан кийин эмне жөн эле жеп ичип келдиңби? Жок, андай эмес. Ушул делегат Аллах тааланын делегатыбыз биз. Баргандан кийин ошол жерде өзүбүздүн Кудайга болгон ички дүйнөбүздөгү балдарыбыз сизге аманат калтырган нерсени Аллах таалага арыз муңду айтып, бир немкени чечип келсең, ошол сен баягы жеткиликтүү болгон амалың деп билем да. Анан сиз ошол зыяратчылардан көп эми 7-8 жолу 7 жолу дебедиңизби, барып ошолордун баягы маанайын, тейин байкап жүрөсүз. Көбүнчө алар кетирген туура эмес түшүнүктөр, катачылыктар кайсылар деп эсептейсиз негизгиси? Туура эмес кетирген катачылыктары бул жерден башталат да. Бар элек жатып башталат. Барганда намаз окуйм деген катачылык да. Ой, сен барганда намаз окуганга жетишпейсиң. 14 күн ол бисмилла деген күндөн баштап сен биринчи күнүң өттү. 14 күн бул бат эле өтө турган нерсе да. Көзүңдү ачып бардың келдиң деген эле сөз да. Ошон үчүн мен бул жерде айтам да, эң биринчи намазыңарды бул жерде бекемдегиле. Пайгамбар жөнүндө бул жерде окугула. Пайгамбардын миссиясы эмне? Ошол тууралуу баяндарды укула, окугула, үйрөнгүлө. Ал жерге баргандан кийин 14 кылымга жашоого өзүңдү элестет. Мисалга, эми бирдемге көрө турган болсоң, ошого жашооңо өзүң киргизип аласың го, мисалга кинолордо же башка. Жок айлан, бул кино эмес, бул тарыхый сапар болуп атат да. Руханий сапар, сени өзгөртө турган сапар болуш керек. Пайгамбар жөнүндө маалымат алсаң, ошол жерде, пайгамбар могу жерде мондай болуп элестетесиң. 14 кылым мурдага жашоого өзүң элестетесиң. Азыр кайкалап комфорт менен барасың, бирок жашооң пайгамбардын заманы калып бар. Пайгамбар ушул жерде эмнелерди кылды эле. Ошондо баягы адам ачылат да. Мен кээде бош учурумда билсеңиз керек, эми бизде бала чака көп дегендейчи, таксиге да чыгам да, бош учурумда такси этем да. Мага дагы бир башка бир ойдун идеясы мага өзүмө келди да. Себеби мен ар барганда ар бир идеяны колдонуп, баягы элдерди 14 күндүн ичинде баягы ыйманын күчөтүп, ибадатка бекем, динге бекем, пайгамбарды сүйүүгө бекем, Алланы сүйүүгө бекем кылып, баягы бу адамдарды өзгөртүп келиш керек да акыры. Ошон үчүн бетте биринчи ыхласыңарды оңдогула деп ниетти кылдырамдан, ал жагы бир гана Алладан. Таваккал кылабыз, Аллах таалам өзгөртүп келет. Эми мен бирөөдү алдым. Шарт чыкты дагы эле. Ассаламу алейкум деди, жолукчан кыз экен. Ва алейкум ассалам. Мен көрдү дагы. Мен сизди тааныйм дейт. Ким десем, канат ажекеси, умрага киши алып бараса дейт. Таксиат этесизби дейт да. Ооба, таксиат этем. Эми бала чага багыш керек, рызкы Алладан болуш керек. Сиз умрага барып келип туруп, ушу жетиштүү болбойбу дейт да. Эми элдерге көрсөтүп атасың, эми Кудайга шүр, нематыңды таап атасың, айлыгыңды алып атасың деген сөзчү. Эми андан башка дагы жумуштар көп да. Анан ошол мага конкретный идея берди. Мен дейт, ар жыл сайын дейт, пайгамбарга кат жазам дейт да. Ар жыл. Бирок пайгамбар мени жеткир деп Алладан тилеп кат жазам дейт. Бирок өткөн жок да. Сезим ушул жерде бар, жыл сайын мен барам деген бир сезим бар дейт да. Аллага жетсе, иншалла Кудайым жеткирет дейт. Барайын дейм дейт, бирок күйөөм мисалы мен диндемин дейт. Күйөөм динде эмес дейт да. Күйөөм мен баргым келет да. Күндө туруп Кудайдан сурайм, Аллахым, күйөөм динге келсин. Барсаң эле не өзгөрүп кетет дейт деген сөз эле менин жүрөгүмдү ойт дейт да. Ошого кат жазам пайгамбарга дейт. Ушул менин жүрөгүмө тийди дагы. Анан
ар барган учурда кат жаздырып атам да. Бул кат кечеги барганда мисалы келгениме бир жума болду. Менин өзүмдүн мотивациямды көтөрүп берди. Мен жашоо пайгамбарга болгон сүйүү, Аллага болгон сүйүүдү өзгөртүп берди дагынанчы. Менде сүйүү бар десем, мен көрсө элдин оозунан жазган кат вообще башкача болот экен да. Ал каттарды мен өзүм лично өзүм окуп чыктым да, пайгамбардын мечитинде, пайгамбардын жанында туруп өзүм окуп өзүм ыйладым. Баягы жазып аткан учурда өздөрүн ошол доорго алып барат экен да. Мен киммин? Пайгамбар сага баратам. Сен биз үчүн кан бастың, тизек чөктүң, башка кылдың, окулдуң, жетим өстүң, ошол доорду өстүң. Мен киммин? Сага баратам. Сага татыктуумун же татыктуу эмесминби деп жазганда уже адам ички дүйнөсү өзгөрүп кетет экен да, баягы ойку толку вообще болуп кетет экенсиң. Канат ажекем, ана өзүңүз айткандай бул эл арасында ушул умрага барууну, Меккени көрүүнү, Кабаны көрүүнү, Кабатулланы көрүүнү эңсеп бирок кайсыдыр бир себептерден улам, кайсыдыр бир шарттардан улам аны көрө албай арзуу кылып жүргөндөр бар, арман кылып жүргөндөр бар да. Ошол эле учурда мындай кесибине байланыштуу, ошо шартына байланыштуу, же болбосо өзү бизнесмен болушу мүмкүн, ошол же болбосо бирөөлөр мындай бир Түркияга же Дубайга же Прагага же Америкага барган сыяктуу эле жыл сайын кышында бир ушул умрага барып коеюнчу деп ал нерсе мындай көнүмүш эле болуп калган, ушундай адамдар деле бар дегендей. Мисалы үчүн же болбосо сиздин жумушуңуз ушуга байланыштуу экен, сиз мына 7 жолу барып келипсиз, умралык ошол зыяратчыларды алып барыпчы. Эми айтсаңыз, ушул сизге мындай көнүмүш эле болуп калган жокпу? Же болбосо ар барган сайын сиз бир кандай бир жаңы бир нерсени алып келесизби өзүңүзгө? Зыяратчыларга эми сиз мотивация беришиңиз керек да, ажы башчысы болуп. Ошо сизге бул нерсе мындай автоматтык түрдө эле мындай бир жумуш сыяктуу болуп калган жокпу? Же болсо улам барган сайын бир жаңы бир нерсени таанып, жаңы бир нерсени айтып өзгөрүп келесизби? Мен ар барган сайын ар бир ачылыш менен келем. Мисалга көп азыр баягы даватка чыгып аткан учурда эч нерсени билбей чыгасың го. Мисалга даваттан бирдемкени үйрөнөм деп чыгасың да. Умрага барган учурда мисалга мен өзүм билем дегенмен, мен башкалардан мен өзүмө бир жаңы бир ачылыш менен келем да. Коштошуп аткан учурда уже менин биринчи сапарым бүткөндөн кийин экинчи сапарым мени ой турат да, кийинки сапарда кандай адам менен келем, кандай адамдар менен келем, алар менен мамилем кандай болот. Аллахым, кийинки сапарымдагы адамдарды мага мындай сүйдүргүн. Мени дагы аларга сүйдүргүн. Бири-бирибизди мындай түшүнүп, билип, жакшы бир максат коюп келип кетейик деп Алладан сурап кайтам да. Ар бир барганда кайтып атканда Кудайга шүгүр муну толуктадым, жеткирдим, элдерге кызматты кылдым, эл менден ыраазылыгымды берсин деп алардан батамды аламдан кийинки уже мен башталат да. Ойчу, кийинки сапарым кандай болот экен депчи, кандай адам. Себеби ар барганда ар кандай адамдар чыгат да. Эми ошол адамга жараша сен бизге мисалга умра бара турган адамдар таба берет да. Ошон үчүн мамилени жакшы кылыш керек да. Элге болгон мамиле, түшүндүрүү иштери, алып жүрүү иштери, өзүңдүн программаң элге жакса, эл сага мисалга чалат, ассаламу алейкум, Кудам барат эле, сизди тандадык. Мунусу чалат, ушинтип эл сага баягы өзү эле клиенттер таба берет деген сөз да. Эми бул умралык же ажылык боюнча ар кандай пикирдеги адамдар бар биздин Кыргызстандын өзүндө эле. Мындай адамдарга эмне деп кеңеш айтат элеңиз? Мисалы, ал умралыкка барбай эле, ажылыкка барбай эле, ошол акчаны мына өзүмдүн айылымда могул жерде жыл сайын кышын жайын окуучулар өтө албай сайды таштан ташка аттап жүрүп өтөт. Ошондон көрө ошол жерге бир көпүр куруп коеюн. Мына айылда бир элдин барчу бир мечити жок. Бир жепиреген болсо да чакка мечит куруп коеюн. Анын умралыктын акчасын, ажылыкка барчу акчаны ушул жака эле коротоюн. Ошол менин умралыгым, ошол менин ажылыгым деп эсептеген адамга кеңеш айтчу болсоңуз
бир гана кеңеш айтчу болсоң, ал кандай кеңеш болмокчу? О кеңешим жанагы кылсаң сооп болот деген сөз, бирок биринчи өзү барып келиш керек. Моюндагы милдеттен кутулуш керек. Мисалы умрага барыш бул сүннөт, бекемделген сүннөт болгон менен чоң ажылык бул фарз, моюндагы милдет. Азыр ошол жерге барып туруп же бир мечит салып, же болбосо мектеп салып, Же көпүрө салып, мен соопчулук иш, бирок моюндагы милдет кутулунбайт. Себеби Аллах Таала диндеги 5 парздын бирөөсү исламдагычы. Манистата ата илайсабиле. Кимдин кудурети жеткен болсо ажылыга ошол фарз дейт. Эми бир жол барып келип туран кызаң кылыр. Себеби ошол жерге барып келгенден кийин байлыктын ачылышы ошол жакта башталат да. Аллах Таалам өзү каалаган адамын өзүнүн үйүнө чакырат. Алла каалаган нерсе болот да. Кээде адам жетпей калат ал жергечи. Жетпей эле өлүп калышы мүмкүн да. Жетпей эле Аллах каалаган гана. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чоң абасы, пайгамбарды багып чоңойткон чоң абасы Абу Талибти да Кудай Таалам динге киришти каалабады да. Пайгамбар кааладыбы? Ыйлап дуа кылды, Алладан сурады. Алла, бирок Аллах каалаган жок да. Аллах Таалам өзү кааласа ошол жерге чакырат да. Ошон үчүн биринчи барып, ошол жерге барып өзү аткарып, кесин дагы кийинкисин пожалуйста кыла берсин демекчимин да. Анан ошол Мекке жергесине, Мадина жергесине барганда жол катар ошол жактагы жергиликтүү эл же ошол тегерек четтен келген мусулман калкы дагы арзуу кылып атайын эңсеп барышат. Анан ошол жерде кээ бир элдердин маданиятын, гигиена маселеси, тазалык маселеси, ошону көрүп көпчүлүк ушул биздин менталитет башкачараак да эмичи. Анан ушуну кандай кылышат ушинтип? Мен бул жакты башкача элестетип жүрдүм эле. Мындай болбошу керек го ислам. Эми муну биз мусулмандар десек, буларды араб жергесинде Мекка менен Мадинага жакын жайгашкан аймактардын мусулман калкы деп жүрсөк, буларың ушундай турбайбы? Деп анан ушунда көңүл калган учурлар болот да, ошондой жагдайларга эмне деп айтасыз? Ал учурларды бардыгыбыз көрүп эле билип жүрөбүз. Бирок ошо сиз менен биз барып көрүп келген жердегилер булар чыныгы араб эмес. Биринчиден алар мигранттар. Сырттан келип, Индия, Пакистан, Бангладеш ошол тараптан келип иштеп жаткан мигранттар. Анан аны көрүп туруп дин ушул, ислам ушул дебешибиз керек да. Ошол адамдын өзүнүн кемчилиги. Негизинен дин маданияты Кудайга шүгүр биздин ата бабаларыбыздан, бул пайгамбардан уланып келаткан дин маданият Кыргызстанда, айрыкча Азия элинде өтө сиңирип кеткен. Бизде динге болгон мамиле өзгөрүү керек болсо, бизде мисалы дасторконду басып өтпөйсүң, туурабы? Бизге ата бабаларыбыз дасторкондун урматы бар айланайын. Дасторкондо келгенде дуа кылып бүткөндөн кийин Кудайга шүгүр деп туруп кеткен деп дин маданияты бизде. Ошон үчүн умрага барып туруп ошол жерде ошол кемчиликтерди көргөн адамдарга мен айтат элем. Аллах Таалам Кур'ан-ы Каримде астагфирулла лакум фи расулиллахи усватун хасана дейт да. Силер үчүн бир гана пайгамбарда үлгү, өрнөк бар дейт. Биздин кумирибиз, өрнөк туткан адамыбыз, үлгү туткан адамыбыз пайгамбар болуш керек да. Пайгамбар себеби умра кылган учурда сиз менен бизге умраны кылып жатып калтырып кетти да, ушундай кыла деп көрсөтүп койду. Ошол бизге кыяматка чейин жетиштүү. Башканын умрасын сиз эске албай эле коюңуз. Пайгамбар көрсөткөн жол, пайгамбар көрсөткөн сүннөт ошол менен умра кылыңыз жетиштүү. Жолдогу адам маселелер олар ошол адамдын кемчиликтери. Деп билем да. Аны бүтүндөй ислам деп кабыл албаш керек. Ислам деп кабыл алыштын кереги жок. Ар кандай жерде ар кандай маданият бар да. Кээ бир жерде мисалга алып бизге вообще жат көрүш маданиятта. Мисалга мына көрүлгө тамакты жеп жерге эле чачып алып туруп ошону дасторкон кылып жеп бүткөндөн кийин колун сиңкип кетип атпайбы? Ал деген бизге өтө эле жат көрүнүш. Ошон үчүн мен дагы кээде адамдарга айтам, боло берет деген сөздү эстен чыгарыш керек. Мына ресторан, то есть жашаган жатаканада намаз окуп туруп, мисалы кечеде барганда айттым да, мен жамаатка деле кайрылдым. Намаз окуп туруп, арттагы намаз окуп атса боло берет деп кесип өтүп кетип атат да, айланайын. Не десе Кабада ошон. Кабада жол жок, эл кескенге милдеттүү ал жерде. Вообще невозможно. Эгер кесип өтпөсөң, башкалар келип дээлеп кетет да. Намаз бүттүң туруп ибадатын кыла бер. Анан мен жатаканада айттым, урматтуулар, боло берет деген сөздү токтотуп, наоборот, биз өзүбүздүн маданиятыбызды могуларга көрсөтөйүк.
күтүп тур. Sen ошол жерден жылба, сенден кийин намаз окуп атат. Сен с утра болуп ошол жерде тургун. Башкалар өтө берсин, сен башкага маданиятын көрсөтүп кой. Жамаат бүткөндөн кийин акыйкырдым. Туугандар өзүнүн маданиятын көрсөтөт. Кыргыз деген маданият ушул жерге таштап кетейик. Кээде азыр мисалы Кабан территориясына башкача эми Дубайды өнүккөн Дубай деп билсең, Дубайдын арт жагы өтсөң мусор толтурак. Мисалга Кабан территориясында бар, тазалык бар башка жер. Нары эле жылсаң, мисалга, ушул умрага келген зыяратчылар эле мусорду өздөрү таштап кетет да. Көрдүңбү? Бир дагы менде бир идея пайда болду. Кудайга шүр кыргыз деген көп, өзбек деген көп, казак деген көп умрага баргандарчы. Бардыгыбыз тилибиз бир, динибиз бир, маданиятыбыз бир да. Ошолор чогулуп туруп ишенбилик өткөрбөйбү деген бир идея пайда болду да. Көрсөтпөйлү ошолорго маданиятты айланайын. Дин ушундай. Дин чачтикетте эмес айланайын. Дин бул курсак тойгондон кийин Аллага ыраазычылыгын билдиришиң керек да. Сен ошол жерге чыгып мына Хира тоосуна чыгып баратасың, Хира өңкүрүгө. Саур тоосуна чыгып баратасың. Ошол эле зыяратчылар сууду көтөрүп барып ичип туруп таштап кетип атат да. Бул маданият туруу эмес да бизгечи. Давайте ошо бир маданиятыбызды көрсөтүп, ошол жерге биз мисалы ошону көрсөтсөк, ошолордун эле масал маалымат каражаттары деген бар айланайын. Мына биздин өлкөбүздөн футболисттерди көрүш үчүн зрительдер Ташкентке бар да, өткөн жылда Азияга барганда мисалы Ташкентте жолдоштук беттеш өткөндө кандай маданиятты көрсөтүп келдик да биз. Өзбекстан элине бардык, ошол жерде тердик, мусорубузду терип, ичкен сууларыбызды терип алып чыгып кеттик. Өзбек эли суктандыгы, бул кыргыздын маданиятын карагыла. Көрсөң ыйлай турган маданиятыбыз бар Кудайга шүкүр. Ушул маданияттан сыртка чыгып ушу Кабага барып көрсөтпөйлүбү мисалы. Сиз мына ошол умрага зыяратка барган зыяратчыларга жол баштап түшүндүрүп, көпчүлүгү эми алгачкы жолу баргандар болот. Ошолордун таасирине таасир кошуп, керек болсо мотивация берип, диний насааттарыңызды айтып, пайгамбардын саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнөн айтып, Курандагы аяттардын чечмеленишин айтып, сүрөлөрдү айтып, мисалдатып, турмуштук реалдуулуктарды кошуп, анан түшүндүрүп, аларга мындай бир жашоосунда түшүнбөй жүргөн нерселерге бир мындай түшүнүк бересиз да. Сиздин негизги вазыйпаңыз ажы башчы катары. Анан сиз го аларга ошентип үйрөтүүчү, жол көрсөтүүчү, түшүндүрүп берүүчү, мотиватор катары кызмат кылат экенсиз. Бирок сизди дагы мындай бир ошол зыяратчылардын арасынан аң-таң калтырган, жашооңуздагы бир кандай бир принциптерди өзгөртө койчу, андан дагы жакшы жагына, андан дагы мыкты жагына мындай таасир эткен бир адамдардын тагдыры же сөздөрү болду, ошондон бир айтсаңыз. Умрага барган зыяратчылардын ичинен, негизинен андайлар көп кездешет. Быйыл эле Аллах Таалам өз рахматына алсын. Окуя 97 жаштагы аксакалдын окуясын мен жазып өттүм. Сиздерге да айтып бергенмин. Аны да өзүңүз YouTube каналдан Канат Ажынын башынан өткөн окуясы деп айттыңыз. Ошол мени жашоомду өзгөрткөн ошол окуяда. Ал мен сиздерге айткан учурда ал киши тирүү болчу да. Ал киши ким экенин мен сиздерге айткан да эмесмин. Аягында анан баягы табышмак айтылат, анан жок болуп калды. Аягында анан мен сиздерге ошо мен тайтам деп айттым эле. Ошо кишинин жашоосунан мен өзүмө сабак алдым да. Эми элдерге да түшүнүктүү болуш үчүн да бир ушул нерсе кайрыла турган болсом, пандемия учуру баарыбыздын башыбызды каптады. 2 жыл отуруп калдык. Эч нерсени билбей, ыйлаган, жебеген качкарын калды. Болгону биз мына өзүбүздүн экономикабыз Кудайга шүгүр азыр өстү. Ага чейинки биздин экономикабыз 2 айга эле туруштук берди да турабы пандемиядачы. 2 ай камады, 2 айдан кийин элдер өлсөм өлөм деп чыгып кетти да турабы. Кудайга шүгүр пандемия бүттү, бүткөндөн кийин жашоо башталды. Андан кийин ошол мен тайтам умрага жөнөп калды да. Ошол кишинин таквалыгы мени азырга чейин жан дүйнөмдү өзгөртүп, намазга болгону. Ал киши өзү негизи 52 жашында намазды баштаптыр да. 52 жашында намазды баштаптыр. Эми элестетиңиз, 12 жашта балагатка жетип, исламдагы буйрук башыбызга жүктөлгөндөн кийин 40 жылдык намаз деген нерсе бар да. Карыз да, мойнубузда милдет. Ошону мага алыскы жолду жакын кылып, ошонун сөзү мага
айтып бер да, алдымда отуруп алып эле лаббайканы айтканда экөөбүз сүйлөшүп кеттик, башка учурда ошол айтып атпайбы, мен өлгөнгө ушул жерде калсам деген максат менен ушул жерге келип отурам дейт да. Бала чакам менен кайрылашып келдим. Могу менин пенсиямдан чыккан акча, ушуну алып тур, эгер мен өлүп калсам, арабтардын акчасына көмбөгүлө, мына менин акчама көмгүлө деп, бул такыбалык да. Өзүм акчама көмгүлө деп берген акчасы. Андан сырткары 40 жылдык намазды кантип окудуңуз десем, ар бир жылда 5 жолудан, ар бир намаздан кийин 5 жолудан окудум дейт. 5 жолудан окуп отуруп 40 жылдык эсептеген такыбалыкты караңыз. Ошентип отуруп Кудай менен эсептешип, эми жанымды алсаң ал, мен казамды окуп бүттүм. Аллага менен эсептештим. Ооруп жаткан учурда деле мени чакырып, балам кел, сен менин жаназамды окуйсуң деп бул жактан чакырды. Мен бардым, учуп бардым. Баргандан кийин Алладан мен сурап атам, ушул балам жетип кетсе мен жанымды албасын депчи. Баргандан кийин Кудай менен сүйлөшүп атат. Аллахым, Канатбек келди, мен уялып калбайм, менин жанымды ал энди айланам. Бул бечара Бишкектен келип отурат деп Кудай менен сүйлөшүп атканын караңыз. Анан өлө албайсың да. Кайра чыкты больницадан. Анан мен умрага кетишим керек, мага бата бериңиз деп. Балам, мейли сен барып келгин. Бирок сен менин жаназама жетип келди, мен Алладан сурайм деп менин батасын берип жөнөттү. Умрага келдим. 2-апрель күнү сүйлөштүм. 2-апрель күнү ушул жылы 2-апрель күнү сүйлөсөм, балам турам сени күтүп дейт да. Кыргызстанда. Кыргызстанда мен умрада жүрөм. Эсен аман келип ал, сени күтүп турам, өлбөй турам дейт да. Субханалла. Анан келдик, келгенден кийин самолетке билет алып учуп бардым. Барсам сөздөн калган, тилден калган, барышым менен анан үйдө энемдер тайтан болуп атпайбы? Дем салайын деп ауызы мен бисмиллахны айтып туруп эле, эми дем салсам эле кулакка мисалы алхамдулилlah айтылгандан кийин кулагына менин үнүм кирип кетти окшойт. Дамылам келдиңби, дамылам келдиңби дейт да. Келдим. Болбосо тилден калып жаткан. Тилден калган айланайын, тилден калган. Дамылам келдиңби, бүткөндөн кийин мен окуучу балам, өлүм ушундай кыйын экен, өлө албайм. Балам окуучу, сени Кудайдан сурадым, күттүм дейт да. Анан демди салдым. Кийин анан баягы өлбөйт деп ойлойсуң, базарга бирдемге чыгып кеттик. Базарга жетпей үзүлүп кетти да, көрдүңүзбү? Ушу мени акыркы күтүп, ушу балам мени немесин окусун, жаназамды окусун деп бечара ыхлас кылды. Ыхласыга Кудайым жеткирип, ушу кишинин өмүрүнөн биз сабак алсак болот да. Азыркы учурда мындай адам жок эсе. Казасыны эсептеп чыккан адам жок эсе. Кутту намазга мейли жыгылсын, жыгылгандан кийин Алладан карыз болгондой жүрөсүң да, айланайын. 40 жылдык каза намазын ар бирин күндө бүгүн мынча окудум, эртең мынча окудум деп эсептеп, мынаке ошол казанын баарын мына буйрса мына бүгүн толук бүттүм деп ошентип эсептеп чыккан адамды айтам. Ооба. Мага мотивация бергени зерикпей эсептеп жазганы болду да. Мен таң калдым да, кантип эсептеңизсиң десем, биринчи жылы 2 жылдан окудум дейт. Сен январдын 1-ини алдымдан кийинки январга чейин окусам, 2 жолдан окусам дейт, 2 жылдык казам кетти деп эсепке алдым дейт. Кийинки жылы дейт, 5 жолдан окудум дейт. Ошондо 5 жолу кетсе 7 жолу кетти да. Ошентип эсептеп отуруп 40 жылдыкты Кудайдан, эми мен сени астыңа барганга даярмын. Ого да дух керек да, туурабы? Дух керек огочу. Умралык зыяратка баргандар көбөйүп атабы же баягы бир нерсенин сонуркап, кызыгып, көрүп, баары активдүү болуп, тиги уулу кызы атасын, энесин жөнөтсө, булар да жөнөтүп, берегишип, анан бир басаңдап калат го бизде кээ бир нерселер модага айланып туруп. Бул нерсе өсүп атабы же бир калыпта мындай жайлап калдыбы же болсо төмөндөп кеттиби бул умралык? Адамдар өздөрү акчаны өзү табат экен дагы, кайка жумшашты өзү билет экен да. Ошон үчүн баягы былтыр сиз барып келдиңиз го десем, эсимден кетпей Кудайым чакырып атса деп туруп, ушинтип жазылгандарым бар да. Максатыңыз эмне десем, айланайын, түшүмдөн кетпей койду дейт да. Алла мени чакырып атат, түшүмдөн кетпей койду дейт да. Баягы сөз дейт да. Барганга мисалга, барбаганга бир арман, барганга 1000 арман деген сөзүн айтат да. Себеби дуа кылып атканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай дуа кылган да. Мен ушул жерден чыгып бараттым. Алла, мени сен каалап чакырдың ушул жерге. Күнөөкөр элем келдиң. Күнөөмдү кечирдиң. Таза абалда чыгып баратам. Кайра келүүнү бизге насип кылгын деп туруп
дуа кылып чыгат да ошол адамдар. Ошон үчүн Кудайым чакырып атат алардычы. Анан азыркы учурда адамдар эсептеп чыгарып койду. Умранын баасы канча? Дубайга эс алган барсаң, Вьетнамга эс алган барсаң, экөө бир эле болуп атат. Ошон үчүн биз дейт, умрага барсак, руханий жактан дагы байып келет экенбиз дейт. Руханий жактан да байып келет. И плюс динге бекем болуп келет экенбиз деген максат коюп калыптыр. Ошон үчүн баягы жылдан жылга саны өсүп атат, түшпөй элечи. Баасы кымбат болсо дагы баргандардын саны өсүп атат. Умралыктын түпкү маанисин түшүнүп анан баргандарда кеп жок. Бирок умралыкты бир статус катары умрага барып келген деп айтсын деп анан баягы погонуна улам барган сайын погон кошулуп аткандай аны бир өзүнчө бир элге көрүнүү үчүн колдонгон бир даражадай көргөн ушундай бир көрүнүштөр мисалдар дагы жок эмес. Анан ошондой деп эсептегендерге эл көрсүн деп умрага барып келгендерге карата кандай пикир айтасыз? Эми эл көрсүн дегендер действительно бул ниети башкача айтканда ниети бузук деген сөз да. Эми бул негизи ибадатка барат да. Эл көрсүн деген уже ниет бузулду. Эл үчүн болуп калды да. Алланын ыраазылыгы үчүн болгон жок да. Ошон үчүн Алланын ыраазылыгы үчүн деп эң баштап ушул жерден Алланын ыраазы үчүн ибадат, ушул жерде ибадатынан мен пайда табам деп кайткан барган болсо ошол адам пайда таап и плюс динде жашап калат. Анан эл көрсүн үчүн, даражам көтөрүлсүн, Кудам барып келди, мен да Кудамдан калбайын деп бара турган адам болсо, ал адам барат келет, пайда жок анданчы. Жөн эле барып келди, эл катары эле. Элдин алдында мисалы өзүн менсинди, ал уже ниети бузук алчы. Анда пайда жок. Жыл сайын умралык зыяратка көптөгөн өлкөлөрдөн көптөгөн улуттар барат. Мен ушул умралыкка барганда, мисалы үчүн жана Кабаны айланган зыяратчыларды карасаң, кээ-биркилер бар, кып-кызыл болуп кийинип алышат, бирлер дагы башка түстө кийинип алышат. Өздөрүнүн бир ошол тиги Кабаны айлануудагы бир жөрөлгөлөр бар. Ар ким ар кандай нерселерди айтып, тууну кармап баргандай болуп жүрүшөт, эми баягы адашып кетпеш үчүн. Анан кийин сиздин бамыңызда ошо башка улуттардан, башка калктардан, кыргыз калкынын, кыргыз зыяратчыларынын өзүңүз байкаган бир сыймыктуу жактары жана аттиңай ушундай кылбаса болот эле деген кемчилик жактары кандай? Сыймыктуу жактары баягы ажы башчысын укканы биз ушул сыймыктуу жагы да. Амирсап деп турат да. Сөй ал бул жерде уже сыртка чыкканда баягы Амирсапты угуу милдети, угуу маданияты бизде жакшы сиңген да. Амирсап эмне кылайын? Амирсап мен бош болсом Кабага барып келейин. Бүгүн эмне кылабыз деп турганы мени сыймыктандырган жагы да. Анан башкалардан дагы биз ала турган жак, мисалы азыр сиз айтып аткан сөз тавафта мисалы малазиялыктарды көрөбүз, Индонезиядан келгендер, булар өздөрүнүн маданиятын бизге көрсөтүп атат да. Иреттүүлүк, тартиптүүлүк. Тартиптүүлүк, иреттүүлүктү бизге көрсөтүп атат. Менде дагы бир өзүмдүн жамаатыма дагы ушундай нерселерди мен киргизип алдым уже. Эми сиз мен барып келгениңизге бир 2 жыл болуп кетти окшойт. Андан бери мен дагы көп бардым да, жыл сайын 7-ден 5-тен барып аткан учурда эле бир сизден кийин эле мен дагы бир 10-15 жолу барып келдим деген сөз да. Менде да ушундай тартип болуп калды. Эркектерди сыртка алып туруп, аялдарды ичине киргизип туруп, баягы ош базардан эле 20-30 метр жип эле алып атам да. Ошо жипти алып туруп тизилип алабыз, эч ким кире албайт. Ошол жерде да ортосунда аял затын. Ортосунда аял зат. Эми аял зат биз улуктайбыз, сыйлайбыз. Биз кыргыз деген аялды эч качан кордобойт да. Кемчилик жактарын, аттиң деп айткан жактарын дагы айтыңыз дедим эле, өзүңүзгө тиешелүү. Кимдин кемчилик жактарын? Кыргызстандан барган зыяратчылардын. Алардын кемчилик жактары отелде жата берүүсү да кемчилик. Болду деп бир жолу умрадан кутулдум, болду. Көрдүм ошо Каба экенде дегенде кылып. Жок, айлана, ондай эмес да.
кемчилик жактары ушу отелде жата бергени бул кемчилик. Ол убакыт тез өтөт да. Бирдемге десе эле сен намазга эле мисалга шаш тере бересиңер. Ушул жерде окуса деле 100 000 Кабага барган Алла Тааланын өзүнүн рахматы кенен. Сен отелдин ичинде окуп аткан эле 100 000 өтөт. Ошол харамдын территориясы. А бирок Каба кимдики бол? Алланыкыбы? Анын рахматы кенен. Ал жерде миллиондогон адам окуйт да. Сен ошол жерде намаз окусаң миллиондогон сооп жазылат эле. 100 000 эмес, миллион. Таваф учурунда дагы мисалга көбүрөөк басып атпайбызбы? Экинчи этаждан басканда сооп көбүрөөк болот. Асты бат эле бүтөсүң деп атасың астынанчы, подвалданчы, Кабанын жанынан. А экинчи этаж калганда 1 километр басасың, шаг эсепке алынып атат да. Сооп көбүрөөк ошондо. Умрага барарга чейин жана умрадан кайткандан кийин зыяратчылар тарабынан сизге эң көп берилген суроо, негизги суроо кайсы суроо? Умрага барганга чейин берилген суроо биз кандай кылабыз? Даярданбай эле турупчу. Сен азыр Кудайга шүгүр кетип аткан учурда эле сабак өтөсүң. Ага чейин бир 20 күн алдың WhatsApp'тардан сабак башталат да. Ошол жерде сен айткан нерсеңе көңүл бурбайт да биздикилерчи. Ошону жеринен кылам дейт да, аны адашып жүрө берет да. Жеринен. Сен даярдайсың, башка кыласың, айланам ушундай. Баргандан кийин мен не кылам дейт. Даяр эмес барылат да, мен не кылам. Мындай кече жакында эле биз мен дуа кылгандарым башкаларым деле масал маалымат каражаттарына чыгып кеттим. Мисалы биз элдин сүйүнгөнү, жамаатымдын сүйүнгөнү мына 30-ноябрда бизде шайлоо өтпөдү, депутаттар, жогорку кеңеш депутаттары шайлоо. Ошол жерде биздин максатыбыз делегат экенибизди билдириш үчүн ушул жерге келип аткан татыктуулар келип элибизге, жерибизге пайдалуу закондорду алып келсин деген дуаларды кылдык да. Кабада айланып атканда эмне үчүн кылбашыбыз керек? Башкалар өздөрүнүн тилинде дуа кылып атат. Ал жерде дуалар кабыл боло турган жерде жүрөбүз да. Таваф кылып атканда арабча эмес эле, кыргызча эле дуа кылып. О, Кудайым деп Алла Тааланы титиретип бер. Кудайым, мени чакырдың. Мен делегат болуп келдим. Сен өзүң мени чакырдың, делегат кылып чакырдың. Менден сура деп айтып атасың. Мен сураганы келдим деп Алладан сура бер. Кудайдан, Кудайым деп Кудай Тааланы арш күрсүн титиретип бер да. Анан Алла Таалам сага дуаң кабыл кылат да акыры. Ошол жерде көз жаш айланайын. Мына биз мен барганда деле Курбанбек Дыйкамбаев деген аксакалыбыз, депутат, президент администрация жетекчиси болуп иштеп жүрдү убагында. Кандай дуаларды кылып, бакырып дуа кылды. Ошону дуа кылсак болобу? Болот. Кудайдан сураш керек. Кыргызча дуа кылсаң, элдин баарысы машалла өзүнүн тилинде, түрктөр суктанат да. Машалла өзүнүн тилинде. Амин дейт. Мен Аллахым кошуна мамлекетибизге ынтымак берген мисалга. Тажикстан мусулман калк, Өзбекстан мусулман, Казакстан мусулман калк мисалга. Ошолорго дуа кылып, Аллахым, дуа. Ошол эле Өзбекстан мамлекети ынтымакчылык, жашообуз өнүксүн, биргеликте кыяматка чейин кошуналык мамилени үзбөйүк деп дуа кылсам, тажик бир дуаны өтүп барататтан, ошуна дейт, тажиктер ошуна дейт да. Тажикстанда кошуп коюңуз ареке дейт. Көрдүңүзбү? Адам үмүт кылат экен да. Ошол жерде сенин атың чыкса, кандай максат, менин атым аталды деп үмүт кылат экен да. Албетте ошо Кабаны көргөндө, Мекке жергесин, Медина жергесин, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жүргөн жерлерди көргөндө, ошол жердеги бир баяндарды укканда адам баары бир таасирленет болуш керек. Көпчүлүгү, басымдуу бөлүгү Кыргызстандан барган зыяратчылар. Бирок сиздин бамыңызда кайсыдыр бир тескери көрүнүштөрдү, кайсыдыр бир инсандык, пенделик, кемчиликтерди көрүп, ошонун айынан көңүлү кайт болуп келген. Исламий бир мотивацияларды албастан кайра исламың ушу турбайбы деп кол шилтеп келгендерди да байкайсызбы? Андайлар менин жамаатым ичинен кездешкен жок, бирок кездешет. Ал нерселерге ажы башчы мындай шустер болуш керек да. Андай нерселерди айттырбаганга аракет кылыш керек да. Сен ошонун бир кемчиликти байкап калдыңбы?
ал кемчиликти мисалга ошол жерде калтырганга аракет кылыш керек. Ошон үчүн бизде сөз бар го акыры, жакшымды жашырып, жакшымды ашырып, жаманды жашырып баргын деген сөздөрдү айтып мотивация бериш керек. Анан ал жерде ушундай нерсе болду экен десе, мисалга ал кемчилик анын жүрөгүдө калат да, так болуп, ал келип бул жака айтат да, тууганым, андай кемчилик баарыбызда эле бар айланайын. Ошол адамдын кемчилиги де белгин дагы башка жерге ташыбагын. Кудайым өтө сизди ушул жерге чакырып атат. Сиздин кемчилигиңизди Алла таала ашкара кылдыбы? Бирөөгө айттыбы? Айткан жок. Кече мен ар барганда эле айтам да, ушул жерде муж жана эр катындар келип отурасыңар. Анан үйгө баргандан кийин акылдашып, сага чейин мен мисалга ушундай нерсени кылган элем. Сен эмне сен жашооңду козгойсуң? Алла өзү жашырып атат. Сен жаңа жашооңду башта да. Мен ушуну айтып коеюн деп эски жашоодо козгойт да, анан экөөнүн ортосундагы баягы ажырым ошондон пайда болот да. Сен жаңы жашоо баштадың го, аны Кудайым жашырып койду. Аллага сен айттың, Аллахым мени кечир, Кудай таалам жашырып койду, аны ашкера кылып эмне кыласың? Жарыя кылыпчы. Мен ошол учурда ушундай кылдым эле депсең, конечно, ачуусу келет да. Арадан 20 жыл өтсө да сен мага аманатка кыянат кылып жүрүсүң деп ал капа болот. Койнуңда жаткан аялың делечи. Аялыңда да кемчилик бар, сенде да кемчилик бар. Аны эмне кыласың айланайын? Айтыпчы. Кудайдын алдында. Кудай таалам өзү кечирип, жашырып койду. Аллах таалам өзү разбирать этип алат эди кыяматта. Сен эмне кыласың уже жашооңду бузуп да? Көрдүңүз? Дагы бир байкаганым, мисалы үчүн ошол умралык зыярат болобу, ажылык зыярат болобу, атайын ошо Кабаны көрөйүн, Меккени көрөйүн деп баргандардын айрымдары мындай ошол жактан мындай бир керемет күтүп, мужиза деп айтпайын, бирок мындай бир башкача болуп ошол жерге барса эле, ошол Кабатулланын айланасына кирери менен эле бир башкача болуп эле бир ыймандын көлүнө малынып эле, анан ошол жерде аппак периште болуп эле, анан Кыргызстанга келгенде ошол ыймандуу баягы аурасы менен эле таптаза болуп эле аппак болуп келем дегендей бир нерсени күтүп барышкандай да. Бирок менимче андай керемет деле болуп кетпейт да. Баары бир буга чейинки катачылыктарын, кемчиликтерин, мүнөзүндөгү, бирөөгө жасаган мамилесиндеги мындай нерселерди талдап, анализдеп, менин кемчилигим могул жерде. Мону мен баары оңдо болсом, кайсы жака барсам дагы, кайсы жака барып туруп ыймандын нуруна чөмүлүп келсем дагы, баары муну мен оңдомоюнча, өзүм аракет кылмайымча баары болбойт деген нерсени мындай айтасыңарбы, же чындап эле бир керемет болуп, мындай тетири адам оң болуп өзгөрүп келеби тиги жака барса? Эми барган адамдарга ошол адамдардын өзүнүн карап туруп чудасыны көрсөк болот да, негизиненчи. Мисалга өзгөрөм деп келген болсо, өзгөрөт да. Анан эмне касиет, эмне чуда болуп кетет экен деп кыйыктанып, мен синген болсо ал адам өзгөрбөйт. Анан ал адам өзүнүн биринчи кемчилигин издеш керек. Кемчилигин да. Бир окуя эсиме келип кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям небереси Алинин балдары, Али разияллаху баласы Хасан Хусейн. Bir аксакал дарат алып атат экен да. Дарат алып атат экен, даратты ката алып атат экен. Анан аксакалга барып, булар айта албайт да, жаш бала. Анан Хасан Хусейн экөө акылдашып отуруп бири-бириге айтат экен. Тиги атам чоң атам, тайтабыз көрсөткөндөй дарат албай жатат, ката алып атат дейт экен да. Барат экен аксакал. Могу Хусейн дарат туура эмес алып атат. Мен туура алам десем, менги туура деп атат. Деп экөөбүз талашып кеттик. Биз дарат алганыбызды биз карап көрүңчү. Дейт экен, бир хикматтуулук менен да, даанышмандуулук менен аксакалга айтат да. Аксакал келип ауыз менен бисмилlah айтып дарат алып, экөө тең туура айтат экен да. Аны молодец, сеники да туура деп жөнөтүп бергенден кийин мына дейт. Пайгамбардын неберелери бүгүн мага дараттан сабак берип кетти дейт. Мына даанышмандуулук дейт. Эгер дейт булар мага келип ушундай айтып, мага ката экен десе, мен катуу тиет эле дейт. Сен кимсиң? Жаш бала болуп туруп мага атаң менен тең адамга акыл үйрөтөсүң дейт да. Кемчиликти адам ошол аксакал өзүнүн кемчилигин сезди да. Биз кемчиликти үйрөнүшүбүз керек да. Ошол нерсени ошол жерден Кудайга айтып, Аллахым, менин кемчилигим бар, ошол адатты ушул жерде калтырчы. Кыргызстанга барганда бул адатым, мисалга. Байкуш балдар атасын жөнөтүп атпайбы? Атамдын адаты калып кетсин.
башка жерде кичине алиге болуп калып атабыз, уят болуп калып атабыз деген максат менен сертификат алып берип жөнөтүп атат да. Канат ажеке, эми ушул подкастты жыйынтыктоочу бир суроону берейин. Бул балким умралыкка тикелей тиешеси жок, бирок баары бир диний тематикада. Мынау Кыргызстанда жыл сайын Кыргызстанда эмес, көптөгөн дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдө коррупциянын деңгээли боюнча анын көлөмүн аныктаган бир атайын уюмдар бар. Алардын бири Transparency International деген бир уюм. Ошол кайсы өлкөдө коррупция кандай өсүп атат, жылдый болуп атат, ошону бир аныктап чыгарып коет. Ошол уюмдун аныктоосу боюнча Кыргызстанда коррупция азайбай көбөйүп эле атыптыр да. Андан тышкары бизде ар кайсы министрликтер бар. Ал министрликтерде бир туруп теги министрлик, бул бир туруп бул министрликте коррупциялык элементтердин болуп атканын, маалымат каражаттарын окуп, көрүп калып атабыз. Ошол эле муфтиятта дагы айрым бир туура эмес иштер болуп атканын буга чейинки мисалдар болгон дегенде, эми баардык кайсы жерде иштебесин мындай пенделер иштешет да. Анан сизге суроо, эми негизи андай коррупция азайыш керек эле да. Анткени бизде мындай диний баяндар, диний насааттар айтылып атат. Молдокелерибиз колдон келишинче таксырларыбыз диний илим алган ушул адистерибиз колдон келген даваттарын айтып өздөрүнчө мээнет кылып атышат. Мечиттерде, медреселерде дегендей умрага апарып, ажылыкка апарып, ал жерде жөн жүрбөстөн ошол жерде дагы баян кылып атышат. Бирок баягы коррупциянын баягы көлөмү көбөйүп атканы аябай мындай таң калтырат да. Ошон үчүн маселе эмнеде деп ойлойсуз? Ыйман маселеси аябай катуу коюлуп, даваттар айтылып атат, иштер жүргүзүлүп атат, бирок көрсөткүчтөр, айрым бир көрсөткүчтөр ага карама каршы болуп атат да. Ошон үчүн бул жагын кантип түшүндүрөт элеңиз? Эми бул коррупция маселеси негизинен биз динди айткандан кийин коррупция маселесин тоготер жерин мындай деп айта албайбыз. Биз динди жеткирүү эле милдет биздин мойнубузда. Кудайдан корккун, дин менен жашагын, дин менен жашасаң бактылуу болосуң. Кайсы жерде болбосун, пайгамбар саллаллаху алейхи хадисин айтабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтат: "Иттакуллаха хайсума кунта" деген. Кайсы жерде болбосун таква бол, Кудайдан корккун. Ошол адамдын өзүнө койдук да. Эми ал адам намаз окуп туруп коррупция кылса дагы бу дүйнөдөн кутулганы менен акырет деген нерсе бар да. Акыреттен ал кутулбайт да. Анан бир жагынан баягы сүйүндүргөн дагы жери бар да. Мен бир гаишниктен өзүмө бир мотивация алдым деген. Шашып айда барат шамдын учуру деңиз. Кызылда действительно өтүп кеттим да, кызылда. Эми гай чуркап келди, тосту, башка кылды. Тоскандан кийин турасың? Нарушение. Сакалың бар. Ай молдеке шашып эле каяка кетип атасың? Айттым, шамдан кеч калып атам десем. Мага айтты да. Эй молдеке дейт. Сиз могу жерде намаз окусаңыз, сизди эмне бирөө башыңызды кесип кетеби дейт да. Сиз могу жерде кызылда катуу айда барат, бирөөдү сүп өлтүрүп койсоңуз ким жооп берет дейт. Законду бузуп атасыз дейт. Сиз намазыңызды окуңузбу, могу жерде эле туруп турайын, сиздин агызыңызды тосуп. Сиз эмне бирөө башыңызды кесип кетеби эле дейт. Андай заманда жашаган жокпуз го дейт. Кудайга шүгүр. Анан мен кече гайга бардым. Гайга барсам, Кудайга шүгүр, гайде намазкана ачылып турат. Сен ичкиңди бер намаз окуба деп айткан нерсе жок да. Кудайга шүгүр, башчыларыбыз баргы намазкан. Эми ошол бая коррупция маселеси ар кимдин өзүдө да. Алладан коркпосо кыла берсин. Эми элдин көзүнчө намаз окуп Алладан коркпосо, мисалга, эл көзүнчө намаз окуган менен ал бая сүрөт маселесин кылып атат да. Эл көрсүн. Эл көрсүн. Эми бул коррупция деген сөздөн биз бир гана Кудайга койдук да. Өзүгө койдук жана Кудайга койдук. Алла таала аны туура жолго багыштап, Кудайдан коркпосо коррупция маселеси бул күчөй берет да. Onu биз колдон келбейт.
жана маектин башында айтып өткөндөй, эскертип өткөндөй, жанагы буга чейин Мадали Ойтемиров Жазира Travel компаниясынын негиздөөчүсү келип өзү айткан шарт боюнча комментарийлерди өзүңөр карап көрсөңөр керек. Бир топ эле комментарий болуптур, арасында кыскача жазылганы бар. Анын арасында буга чейин умрага бардык эле, дагы бир барсак сонун болот эле деген арзуулары бар. Аябай узун жазып, аппак тилектерин, жакшы ниеттерин узундан узун кылып ушу жазган, керемет жазган ушу комментарийлери бар экен. Эми кыскасы жаман нерсе жок, баары жакшы экен да менин комментарийлерим. Бирок ошого карабастан эми аны биз силерге койдук, анткени умрага алып барып келүү вазыйпасы менен ошол иш менен алектенген компания силерсиңер. Ошол анын каржысын, мейманканасын, башка чыгымдарын көтөрүүчү тарап силерсиңер. Анан силер болбой эле жок, силер аныктагыла, жолдомону силер бергиле, өзүңөр аныктаган кишини анан биз ошого берели дедиңер эле, биз болбой эле жок. Силер өзүңөр эле ошону чечкиле, кайсы комментарийди аныктайсыңар деп силерге айттык эле. Анан ошонун эми жыйынтыгын айтып, моундай деген аккаунт, моундай деген аталыш, биз сиздин ушул комментарийиңизди мындай жеңүүчү деп таптык. Биздин телефондорубуз баландай, байланышыңыз деп өзүңүз бир маалымат берип коесуз да. Буюрса. Өткөндө подкастка биздин негиздөөчү Шейх Мадали Ойтемиров акебиз келип, сизге подкастка берип, сону жакшы маек болгон эле. Ошол учурда бир жакшыраак комментарийге умра жолдомону белек кылабыз деп айткан эле. Ошол себептен. Ошолордун ичинен биз дагы өзүбүз акылдашып көрүп, негизинен комментарий бардыгы жакшы. 200дөн ашык комментарий жазылыптыр да. Анан азыр бул жерде тандаш деле өтө эле кыйын болду. Биринен бири жакшы жазылган. Анан биз да карап отуруп бир эле эми негизи бая тандасаң деле марага бир адам жетет деген элечи. Бар комментарий жазгандарга чоң рахмат. Алла таалам ниетиңиздерди берсин. Ар кандай жакшы пикирлер калтырган, комментарийлер жазгансыздар, узун өмүр тилегенсиздер, барам дегенсиздер, Кудай таалам негизи жеткирген болсун. Биз Жазира Travel компаниясы көптөгөн сертификаттарды жасап келет, жасай берет. Ал келечеги алдыда Кудай буйрса. Иншалла Кудай таалам дагы сиздерге дагы насип кылат буйрса. Ошолордун ичинен биз дагы кеңешип отуруп бир чечимге келдик. Кандай аккаунт экен, эмне деп аталат экен? Чика Токтогулов деген жигиттин аккаунтун тандап алдык. Чика Токтогулов дейт. Эми бул ошол чындап эле ошондой аты ошондой бекен, же кандай экен? Эми баягы бизди угуп аткан болсо, эми өзү байланышар, анан байланыш телефону кимге байланышат ошондо? Мага байланышсын. Телефонун айтып коесузбу? 707 22 11 84. Канат ажы. Канат ажы, ушул сиздин номериңиз экен. Ушул нерсе ушуга байланышып, анан кийин жол жобосун түшүндүрүп бересиздер анан кийин, Буюрса жол жобосуну түшүндүрүп беребиз. Мага байланышка чыкса, анан кайсы сапар менен барат өзү тандайт. Биз айтабыз. Ал комментарийди окуган жоксуз, мен окуп коеюн, эми атайын мага бериңиз болуш керек эми окусун деп. Чика Токтогулов 2 ай мурда жазган экен. Мен бул подкастты 8 сааттын ичинде уктум, себеби кычашкансып күндө жүрчү наушникти бүгүн ишке шашып атып унутуп калыпмын. Өзүм Москва шаарында такси кызматында иштейм. Кардарым унага отурганда токтотом жана подкасттагы сүйлөгөн коноктун сүйлөгөн сөздөрүн кайталап өзүм анализ жасап отуруп аябай көп жакшы насаттарды алдым жана ата-энемди, өзүмдү, аялымды дагы умрага алып барууга максат койдум. Көкүрөктөгү боштукту толтуруп издеп жүргөн нерсемди тапкандай сезимдерде болдум. Эгерде умрага жолдомону мен утуп алсам, апама белек кылам жана аялыма дагы жолдомо сатып алам. Себеби аялдар динге бекен болсо, балдарды дагы жакшы тарбиялайт жана коомго пайда алып келет деп ойлойм деп жазыптыр. Анда эмесе Чика Токтогулов ушул Жазира Travel компаниясы баягы сунуш кылган, биздин подкасттагы ушул баягы жолдомону
утту жеңип алуучу деп сиздер таапсыздар. Биринчиден Аллах насип кылсын, куттуктайбыз. Жана дагы бир жолу төмөнкү телефонго байланышса жакшы болот. Аны байланышып жол жоболорун өзү тактабаса жакшы болот. Дагы бир жолу телефонду 707 22 11 84. WhatsApp номеринде ошондо. Анда эмесе Канат ажыке, заматта эле бая эле сизди тааныштырып, суроомду берип баштадым эле. Азыр болсо коштошуу сөздөрүн айтып атам ушул подкасттагы. Сизге жараткан жакшылыктарды берсин. Ушул динди жеткирүүдө, туура жолду, акыйкатты жеткирүүдө сизге Алла Таала мындан дагы күчтүү дем, кайрат, күч берсин дегендей, жараткан өзү сизди туура акыйкат жолдон адаштырбасын. Сизге эң биринчиден рахмат. Ишиңизге Кудайым береке берсин. Дайыма Кудайга шүкүр кайрадан баягы теледен көрөсөк деле азыр замандын өнүккөнү, интернеттен, сайттардан көрүп атабыз. Ишиңизге Алла Таалам берекесин берип, дайыма элибизге пайдалуу, жакшы бир подкасткаларды, маектерди алып жүрүүңүздү Алла Тааладан сурап калам. Ошону менен биргеликте эми подкастка сахнаңыз, башкача айтканда өтө жакшы жасалгалар менен жасалган. Ошондой болсо дагы бизден сизге умрадан эмнени алып келебиз? Бир эле курма менен өзүмө тийилген 5 литр замзам сууду алып келдик. Ошо замзам сууду пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Замзам суу эмне максатта ичсе, замзам суу ошол максатка жетет дейт. Наоборот, сизге бир 3-4 миң сомдук подаркам менен эмес, наоборот, замзам сууду ичип миллиондогон подаркаларды иншалла Аллах Тааладан жолдоп ала бересиз. Өзүңүз айтмакчы, баары ниеттен, ак ниеттен могу нерсени мындай пакетке сала коюп, андай мындай чоң бул курманын түрүнүн сортун эмне деп аталат билем, аябай чоң курманы атайын ошол Мекке жергесине ала келген экенсиз. 3 түр. Ажва да бар экен, Чоң рахмат, Аллах разы болсун. Азыр эми ошо менин жамаатым менен буюрса чай үстүндө муну ооз тийип, бисмилла деп. Чоң рахмат белеңизге, баягы ала келген сууңузду дагы тиги жерге коюп койдук. Буюрса бисмилла деп ооз тийип, тилек дуаларды кылып, силерге дагы дуаларды кылабыз. Чоң рахмат, ишиңизде ийгилик болсун. Алла разы болсун. Рахмат сизге. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.